Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналы кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Бул видеону көргөн соң лайк басып, биздин балбандарга ийгилик каалап коюңуздар. Кыргыздын мушкери Кылымбек Алтымыш уулу катуу машыгып жаткандагы видеосун жүктөдү. Эске салсак, Кылымбек карьерасында жалпы 10 беттеш өткөрүп, 8 жолу жеңишке жетип, 1 жолу жеңилсе, 1 беттеши тең чыгуу менен аяктаган. Телекке каршы мушкерибиз акыркы беттешинде былтыр сентябрда ACA уюмунда мушташып, калыстардын чечими менен жеңилип калган. Ал Алаш Прайд, ACA, UFC жана башка уюмдарда мушташып тажрыйба топтогон. ВФ уюмунун негиздөөчүсү, машыктыруучу Эмиль Токтогонов кызы Анеля Токтогонованы машыктырып жаткандагы видеосун жүктөдү. Акыркы убактарда ММА'де өзүн көрсөтүп келе жаткан Анелянын кол соккулары улам жакшырып баратканын байкасак болот. Возьми. Ургатуля за меня. Спортчубуз өткөн жылдын декабрь айында эле спорттук жолун баштап 4 беттеш өткөрүүгө жетишти. Анын ичинен 3 жолу жеңип, 1 жолу жеңилип калды. Алгач ВФ жана Октагон уюмдарында бирден беттешин жеңсе, андан кийинки 3 беттешинде Найза уюмунда чыгып, кореялык каршылашына утулуп калды. Бирок андан кийин бул спортчубузга байланыштуу жагымдуу кабар пайда болуп, One FC уюмунда мушташууга да жетишти. Анда орусиялык Александра Савичева менен чыгып, 1-чи раундда эле муунтуу ыкмасы менен жеңип алган. Спортчубузга мындан ары да ийгилик каалайбыз. Кыргыздын жеңиле элек жаш мушкери Акбар Абдуллаев эсиңиздерде болсо, акыркы беттешин One FC уюмунда өткөргөн. Анда ал түштүк кореялык мушкер менен чыгып, аны техникалык нокаут менен 1-чи раундда эле жеңип алган. Ошол укмуштууда беттеши үчүн уюмдун бонусуна да жетишкенин билсеңиздер керек. Эми Акбар 14-июль күнү ал уюмда 2-чи беттешин өткөрө турган болууда. Бул жолу Эквадор өлкөсүнүн мушкери Аран Канарте менен чыга турганын уюм расмий түрдө жарыялады. Кызыгы, Канартеда жеңиле элек спортчу, карьерасында жалпы 10 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңүүчү аталган. Спорттук жолун 2020 жылдын башында баштап, 3 жыл ичинде 10 беттешке чыгууга үлгүрдү. Чындыгында татыктуу көрсөткүч. Атаандаштарын көбүнчө муунтуу ыкмасы менен жеңмеyi да бар. Нокаут менен уткан беттештери жок эмес. Демек каршылаштын партеринен да, кол соккуларынан да абайлаш керек болот. Бирок Акбардын деңгээлиндеги мушкер партерден алдырбайт деген ойдобуз. Биздин спортчубузда 2020 жылдан бери 9 жеңиш сериясына чыкты. 3 жылга жетпеген убакта берген көрсөткүчү мыкты экени талашсыз. Эң башкысы One уюмунда өзүн көрсөтө берүүнү улантышы абзел.
дүйнөнүн алдыңкы саптагы уюмуна дал ушул беттештери да өбөлгө түзөрү анык эмеспи. Спортчубузга ийгилик каалайбыз. Мына ушундай достор, спортчуларыбызды колдойм десеңиздер, жылуу сөздөрдөн жазып коюңуздар. Каналга жазылууну да унутпайбыз.